Силер коомдун башын айлантышыңар мүмкүн. Еще даже коом менен кошуп президенттин да башын айлантырып атасыңар да. Надо ревизию сделать вообще вот эти все показатели. Бүт барын ревизия кылыш керек. Эгер силер ушундай маалыматты берсеңер, бүт мамлекеттик чечимдер барды туура эмес болуп калат. Мындайлар эме. Бүт бардын биздин пландаштырган нерселерибиз ишке ашпай калат вообще эле. А элибиз болсо жакырчылыкка баткандан батып кетет. Муну вообще ревизия кылыш керек. Бүт барын силердин берген цифраңарды толугу менен ревизия кылыш керек. Особенно берген жанагы муну эми божомолдоп эме кылса болот. Акыркы 3 жылдагыны вообще полный ревизия кылыш керек. И муну да ревизия кылыш керек. 32% кишилер жылың өндүрө албайсыңар да, темпиңер мынчага чыкпайт да. И, собственно говоря, акыркы өткөн 3 жылда деле айтып атпаймынбы, орто эсеп менен, орто реалдуу өнүгүү темпи 5% болгон. Ну, уточненно 6 дейт. А бул показательдерди бериш үчүн 23%тен кем эмес өнүгүү темпи болуш керек. Жок да өнүгүү темпи 23%.